Ата бабам айланасын бекемдеп, атайлап тоодон кургандай, ак калпакчан аталардай алатоо, баарыбызды коргоп жөлөп тургандай. Кереметтүү бул ырсаптары Караташ айылынын тургуну Самара Саадалованын калемине таандык. Жан дүйнөнүн азыгы жагымдуу ырсаптардын жыйнагы мына мынтип китеп болуп окурмандар үчүн атайын текчеден орун алууда. Самара Саадалованын ырлары Маданият, Ош жаңырыгы жана башка газеталарда байма-бай жарыяланып турат. Эмгекти сүйгөн, бир нече жолку Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынан жана Ош облустук администрациясынан ардак грамоталары менен сыйланган Саадалова 2019 жылдын мыкты акыны аталган. Самара Саадалованын Ыйык мекен китебинин бет ачаары болуп, кечеге Каракулжа райондук маданият бөлүмүнүн өкүлдөрү, Акын Токтосартов атындагы райондук борборлоштурулган китепкананын эмгек жамааты Мезгил үнү газетасынын редактору катышты. Ыйык мекен китебинин бет ачаары жогорку деңгээлде уюштурулуп, иш-чара Рыспай Абдыкадыров атындагы райондук маданият үйүнүн эмгек жамаатынын аткаруусунда концерттик программа менен коштолду. Ата бабам айланасын бекемдеп, атайлап тоодон кургандай, ак калпакчан аталардай алатоо, баарыбызды коргоп жөлөп тургандай. Мекенге туташ сымал каны жаным, кызына баары кымбат айыл шаарың. Мен сенден карыш эле алыс чыксам, сагынтат таза аба аруу таңың. Деген ырсаптарынын ээси жаш акын кесиптешибиз Самара Саадалованын Ыйык мекен аттуу китебинин бет ачаар аземинин катышуучулары. Кечеге куш келипсиздер. Самара Саадалова 1979 жылы 7 мартта Каракулжа районунун Караташ айылынан туулган. Билими жогорку. Китепканада 2015 жылдан бери эмгектенет. Самара таланттуу айым. Ыйык мекен аттуу алгачкы ыр жыйнагы жарык көрүп, окурмандардын колдоосуна ээ болуп олтурат. Бир нече жолку райондук, Ош облустук мамлекеттик администрациясынын ардак грамоталары менен сыйланган. Алайкуу айылдык кеңешинин депутаты. Самаранын ырлары гүл окшой төскөн кырдагы, ажайып кооз ойлорго айкашып турат ыргагы. Анда месе сөз кезегин акын Самара Саадалованын өзүнө берсек. Баары бирдей эмес ар түрдүү. Ырга жакын арасында кем болот? Баалашып да суктанышып, кээ бири алкыш менен сүрөндөрү дем болот. Ак жол каалап, жакшы айтып, күч берип, алга сүрүп, акын кылган эл болот. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, урматтуу кесиптештер, урматтуу коноктор, баарыңыздарга кутман кеч. Ушу баарыбызды ак дасторкондо көрүштүрүп, бирге даамсыздырып аткан ушул менин кичинекей китебим Ыйык мекен китеби. Бул ар бир нерсенин себеби болот. Бул китептин чыгып калган башкы себеби биздеги Жумадин Кадыров деген жазуучу ага менен баарыңыздарга белгилүү Маркабай Аматов агабыз болгон. Ошолор сүрөт, ошолор менен интернеттен таап, кел жакшыларың бар экен карындашым, ыр жыйнак кылалы деп, болбосо айылдык китепканаларда кичине цитаталарды жазып илип коюп эле отурчу элем. Ошондон анан бир топ альманах китептерге ырым чыгып, анан ушул китебим жарык көрдү. Баарыңыздар ушул китептин бет ачарына кош келипсиздер. Ошону менен бирге мага сөз бергенде айтып коеюн. Кечени ушуну уюштуруп берип жаткан биздин райондук китепкананын директору Мырзайым Сагынбаевага аябай чын тилимден ыраазычылык билдирем. Бул китептин чыгышы өзү баягы коронавирус чыккан учурларга туш келип калып көп максаттарыбыз ишке ашпай жүрдү. Эбак эле өткөрмөк элек өзү бет ачарды. Анан ошол эжем менен бирге мына райондук китепканада иштеген кесиптеш кыздар, силерге аябай чоң рахмат. Жүгүрүп жүрүп ушул кечени уюштуруп бердиңиздер. Мен болсо коноктой эле келип отуруп калдым. Силерге баарыңыздарга рахмат. Мырзайым абдан баш болгон биздин кесиптеш кыздар. Анда эмесе кечени улантайыр.
жакшы адамсыз, таза тунук дилиңиз, жанга жагым, жаздын аппак гүлүсүз, талат кабай Каракулжа элинин чыган мыкты кыздарынын бирисиз деп акын кесиптешибиз айткандай, бүгүнкү Самара Саадалованын Ыйык мекен аттуу китебинин бет ачар аземин ачып берүү үчүн Каракулжа райондук борборлоштурган китепкана тармагынын директору, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Сагынбаева Мырзайым Сагынбаевна жана ошондой эле ушулар менен катар Маданият бөлүмүнүн башчысы Сулайманова Бакбүбү Рыспаевнаны, Мезгүлүнү гезитинин башкы редактору Коңурбаев Аскар агабызды кошо сөзгө чакырабыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу коноктор, урматтуу кесиптештер. Бүгүн биздин Каракулжа райондук борборлоштурган китепкана тармагында чоң майрам, чоң ыр майрам. Биз бул ыр майрамды өткөрөлү дегенге көп жылдар өттү. Жогоруда Самара айткандай, жанагындай карантиндер башталып эми ар бир иштин сааты чыкканда деп Самаранын бүгүнкү алгачкы ыр жыйнагынын бет ачары бүгүнкү күнгө туш болуп атат. Ошо бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Коллективдин атынан, өзүмдүн атыман ошончо жерден ат артып, жол карытып келдиңиздер, айрыкча Алайкудан келгендер. Ушундай биздин кесиптешибиздин мыкты, таланттуу ырчы болгонуна, акын болгонуна биз ар дайым сыймыктанабыз. Өткөндө да өзүңөр күбө болдуңар, облустук семинарда дагы биздин китепкана кызматкерлеринин майрамына туш келди эле. Мен ошол жерде сыймыктануу менен Самаранын ырын окуп бердим. Бул биз үчүн дагы чоң сыймык. Эми ар кандай кесиптин кесипкөйү болуп, ар кандай нерсени үйрөнүп алуу ар бирибиздин ээ болуу, ар биринин өзүнүн мындай жоопкерчилигинен, өзүнүн мындай умтулусунан көп нерсени өздөштүрсө болот да. Мен эми бул акындык талантты Кудайым берген бир чоң шыбага деп эсептеймин. Себеби ар бир адамда эле ушундай таланттар боло бербейт, бул сейрек. Анын акындын арасында дагы акын бар дегендей, биздин Самара кызыбыз ошол акындардын алдыңкы катарында. Себеби жанагындай соцсеттерде дагы, тармактарда дагы окуп калабыз пикирлерди. Ошонун карап туруп, ошо жыйнак чыкканда карап туруп, Самаранын ошо абасы таза, суусу шаркырап аткан, табияты кооз жерлерде өсүп, кайра ошондо андан да кооз жерге келин болуп барганы түрткү болду деп мен эсептеймин. Себеби ошол өзүнүн жыйнагында ошо мекен жөнүндө, жаратылыш жөнүндө аябай жакшы ырсаттарын жаратканда. Анан мен Самарадагы ийгиликтерди каалайм. Бул алгачкы китебим болсо дагы талантың эргүүлөр көп болуп, дагы китептерим көп чыга берсин. Ыр жазгандан кийин ырды окуган жакшы да, окуп кабыл алган жакшы. Самаранын ырлары ошондой деп эсептеймин. Анан мен өзү Каңкоргондун кызы болгондуктан Самара бир чети аяш сиңдим, бир чети кайра келин болуп кетет да бизге. Самаранын бир ыры мага абдан жагат да, ушуну силерге окуп берип коеюн. Мен келин болгон айыл деген ыры бар. Эң сонун. Мен келин болгон айыл, мээримге толгон айыл, карагай арчасы мол, кайын журт конгон айыл. Көркөмдү бир башкача, көргөнгө жаккан айыл. Көгөрүп агарып мен эки уулум тапкан айыл. Кышы да кооздук абай, жагымдуу жайы салкын, сагынып жүргөн чыгар, уул кызың билип баркын деп эң сонун жазган. Бул ыры социалдык тармакка чыкканда аябай колдоого алынып, ошо Каңкоргон, Алайку дегендердин баардыгы сонун пикирлерин жазган да, сонун. Мындай бир жүрөгүнөн эргип чыккан ырсаттары ар бир окуган адамдын жүрөгүнө жетет. Конверттердин улуусу конверттерди куругу деп коет. Биз анча-мынча бир нерсени алган жокпуз. Себеби өзүнө каалаган, өзүнө жаккан жакшынакай белек алат деген терең ишеничтебиз. Ушунун баардыгы сенин кесиптештериңин атынан түркүрөгөн болчага менен. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү
чыгармачылык кеченин катышуучулары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мына бүгүн бизде райондук борборуштан китепканада бир чоң той болуп отурат. Биз сыймыктанган Самара Садалова сиңдимин чыгармачылык кечеси болуп турат. Бардыгыңыздарга ушу Самара барыбызга маалым болгондой соцсеттерде аябай мыкты ырсактарын чыгарып, көптөгөн чыгармаларын көргөзүп отурат. Самарага эмне демекчимин? Самарага көптөгөн чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Бирде бул китеп менен чектелбестен мындан дагы көптөгөн китептердин автору болушуна тилектешмин. Ар дайым аман бол, чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Ушуну уюштуруп берген биздин мына борборуштан китепкана директору Мырзайым эжеге көп 2-3 жылдан бери айтып келет ушу Самаранын чыгармачылык кечесин өткөрүп коелу, китебин бет ачарын өткөрүп коелу деп. Сизге дагы ошо коллективиңиздерге чоң сыймыктанабыз. Рахмат сиздерге дагы. Самаранын чыгармачылык гына биз таасим этебиз. Маданият бөлүмүнүн атынан, маданият кызматкерлери атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Анан мен дагы кургун ала келдим деп азыр алмай чыгып, анан беремин азыр. Бардыгыңыздар жакшы отуруп, бүгүнкү жакшы маанайда кетиштерге тилектешимин. Аман болуңуздар. Рахмат баарыңыздарга. Көп учурда толкундана бербейсиң да жашоодо. Мына бүгүн şu Samara kızımыздın, karındaşımыздın bет açar tanıtımda ır жыйнагынын tanıtımı olup atkan eken. Oşonu uğup alıp men 2 günden beri özümçe sүйүнүp жүрөм карабылжадачы. Анан чынында эле Samara таланттуу кызыбыз. Şu söz başında ayta кетейин мен. Samara'nın atası marhum İbrahim Aksakaldын насаатын уккан кишимин. Ошо киши убагында партком болуп иштеп жүргөндө şu чыгармачылыкка жан оту менен киришкен инсан эле. Маркабай баш сөзүндө, китептин баш сөзүндө аябай жакшы бериптир. Ошол кишилер келип, анда коммунизм үчүн деген кези чыгат эле. Ошол кишилер редакцияга келгенде редакциянын ичи азыркыдай түнт эмес, жаркып калчу эле. Анан Кудайым аккан арыктан суу агат дейт. Ошо кызы атасынын таланты, ошо жалпы эле ошол эл журт одай көрөнүндөгү акындардын таланты кызыбызга чугуп, болгондо да таланттуу акын кызыбыз тарбияланып чыкканына мен абдан сыймыктанып турам. Чагылып атат. Анан эмне дейбиз? Чынында эле Самаранын бул ыйык мекен китебинин tanıtımı Kalpak'ta ötüp atkанына абдан кубанасың. Негизи Самаранын бүгүнкү ыр китебинин tanıtımı деп коелу, бет ачарын tanıtım деп айтып атышат. Ошол сөздө эле туура деп ойлойм. Ушу китепкана эң туура орунду тандап алыптыр. Карагулжанын босогосунда биринчи жолу ыр майрам өтүп атат да.
Саадалованын жолдошу Карабаев Астер агабызга, ошону менен катар эле куттуктап келген Алайкы айыл өкмөтүнүн катчысы Касым Акынов Жеңиш агабызга, Нурлан агабызга беребиз. Келип алсаңыздар. Урматтуу ошо Саадалова Самара Ибраимованын кечесинин катышчылары. Мен не дейм? Мен ошо Самара Ибраимовна бүгүнкү китептин бет ачары кечесине куттуктайм. Буну чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин. Бул башы болсо дагы көптөгөн чыгармаларды сизден күтөбүз. Самара Ибраимовна Алайкы айыл өкмөтүндө биринчи спонсор таап туруп өзүнүн жолдошун китепкананын имаратын курган. Булардан кийин анан кийин курула баштаган көптөгөн китепканалар. Өзү Самара Ибраимовна биздин кесиптеш, өтө чыгармага жакын. Азыркы учурда ошо көптөгөн өзүнүн ойлорун көптөгөн иштерди аткарып бизге аябай жакшы нары Алайкы айыл өкмөтүнүн социалдык экономикасын көтөрүүдө дагы көптөгөн жардамдары бар. Чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин. Урматтуу китепкана кызматкерлери, урматтуу мырзайым эже, бактуу бүгүнкү ушу Самаранын китебин бет ачарын уюштуруп бергениңиздерге, мына жалпы коноктор келип бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Эми мырзайым эжеге сөзсүз токтоло кетпесек болбойт. Бул эже бир келген өмүр бою ушул китепканага арнады. Ушул элдин рухун, духун көтөргөнгө бир нече жакшы кадрлар тарбиялап чыкты. Мына кечеги эле Бакбү Сулайманова. Ушул мен билгенде мырзайым эженин кадры. Мына бүгүнкү күндө райондо маданият бөлүмүнүн жетекчиси болуп жетектеп атат. Мырзайым эже сизге дагы будан нарда арыдымдөй, чарчадымдөй. Дагы ушунча карса да баардыгыңыздардын башыңыздарды бириктирип, баардыгыңыздарды уюштуруп, ушинтип баш коштуруп, жалпы баарыңыздарды ынтымакта, жалпы Каралжан китепканачыларын бирдиктүү жетектеп келатканыңызга рахмат. Дагы айта кетсек, ошол ар жерге чуркап жүрүп, көрүнгөн эшикти каккылап жүрүп, азыр ошол Акын Токтосаров атындагы китепкананын капитальный ремонттон өткөрүп, азыр район боюнча эң алдыңкы зданияга айландырып койду. Бул да мырзайым эженин өзүнүн зор эмгеги. Мырзайым эже жөнүндө эми айта берсек сөз көп. Сиз дагы чарчабаңыз, дагы кадрларды артыңыздан өстүрөңүз. Ошон үчүн эми баягы китепкана, өсөр элдин китепкана эң алды дегенде, баардыгыңыздар ошол китепкана кызматкерлери ишиңиздерге ийгилик, чарчабастан, арбастан, чарчабастан эмгектене бериңиздер. Эми Самара жөнүндө айтып кетсем, Самаранын дагы будан аркы чыгармачылык иштерине ийгилик болсун. Экөөбүз баш кошконго 25 жыл болду. 2 балалы болдук. Бул өзү үйдө дагы, коомдук иштерде дагы өзүнүн активдүү, өзүнүн ишин, жеке иштерин экинчи орунга коюп,
мемлекеттің ишин постоянно биринчи орунга коюп жоопкерчиликти сезген адам, будан ары дагы чыгармачылыгына ийгилик, будан ары дагы өркүндөй берсин. Келип берген мыймандар баарыңыздарга чоң рахмат. Келген отаңыздар. Кудай сөздө Карабул жарыянына караштуу Кеңеш айыл өкмөтүнүн өкмөт башчысы болуп жакында шайланды. Бул инибиз Иса уулу Нурдин сүйлөп койсун. Саламатсыздарбы, урматтуу китепканачылар. Бардыгыңыздарга ушу бүгүнкү Самара жеңемин ушул Ыйык мекен деген китебин бет ашарына катышып атканыма мен өзүм аябай кубанычтамын. Ушул акынды акын кылган бул табият менен өзүнүн эли да. Кыргыз жери ушунчалык сулуу, керемет. Ал эми ушундай мен бир нерсени айткым келет да, бул жеңем менен мен үзөңгүлөшмүн. Айыл өкмөттө чогуу иштегенбиз. Бир жагы жеңем, башкаларыңыздарга караганда мен мындай жакындык жагым көбүрөөк да. Анан мен мындай айтат элем, бул жеңемин ырлары тарбиялык мааниси аябай чоң да. Аны мен мына Мырзалар деген ырынан эки куплет окуп берсем, ошондо түшүнүктүү болот деп ойлойм. Мырзалар аял заттын тилектери, таянар ата журттун тиректери, кыргыз деп күйүп чанган азаматтар, өрт болуп өрттөп кетер илектери. Кыргызда эркек дайым улук болот. Аталар ар бир үйдө ыйык болгон, азамат эр башкарган үй бүлөнүн балдары акыл эси тунук болгон дейт. Эркектердин, кыргыз эркектердин, кыргыз мырзаларынын ушул эки сап менен эле, эки куплет менен эле жеткирип койгон деп айтат. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайм. Ал окул болуш алдыда деп айтат. Урматтуу Акын Токтосаров атындагы борборлоштурган Карабулжа райондук китепкананын жалпы эмгек жамааты бардыгыңыздар үчүн биздин менин аяшым Самаранын Ыйык мекен аттуу китебинин ачылышына кош келипсиздер. Баарыңыздардын ишиңиздерде ийгилик болсун, үй бүлөлүк бакыт. Эми Самара, сен өзү улуу тоонун урпагы, таза сууну койнуна алган, улуу тоонун койнунда чоңойгон таза жүрөктүү адамсың. Ошондой эле ушул китебиңдеги атына заты жарашып, ошондой улуулукту, бийиктикти, анын ичинде махабатты, сүйүүнү, атаны, энени камтыган ушу жакшы чыгармалары жаралыптыр. Ар дайым калемиң курч болсун, ишиңде ийгилик болсун, үй бүлөң менен бактылуу бол. Ар дайым ушул алдыңкы эми будан ары арышың алгалап, жакшы чоң акындардын катарына кошулушуңа тилектешмин. Бар. Бардыгыңыздарга рахмат. Анда эмесе кезекте Самара Саадалованын ырларына берсек. Ырларынан көркөм окуу. Самара Саадалова жакшы күндө. Жаштык доорум турган кезде күчүндө. Жакшылык кыл, жаман мүнөз күтүмдө. Адамдыкты бийик тутуп арыбак, аман жүргөн досторумдун ичинде. Жакшы адамдар, жакшы күндөр көп болсун, айткандары акыл менен төп болсун, чын дилинден сыр айтышкан төгүлүп, жаныңарда жакын достор көп болсун. Бул бир келген кайталангыс өмүрдө, бардык нерсе жарашыктуу кезинде, сонун кезең кайра келгис күндөрүң көз өтпөнчө калат экен эсиңде. Жакшы күндөр баарыбызга тең болсун, ырыскыга ширелишип жук болсун, тойлор тойго артып шаңы уланып, о ылайым жерге бизге кут консун.
акыл ойдун көнөрбөгөн мурасы, данышмандын учкул ою сыясы, баа жетпеген казынасы дөөлөттүн, кемибеген кенчи билим уясы. Билгиң келсе издегениң табасың, билип көптү суугарылып канасың, ачып көзүң аалам сырын үйрөнүп, ылгап жашоо агы менен карасың. Сен де десе табигаттын көп сыры, билим ордо барбы мындай айтчыны, тарбияны талбай берген адамга жан дүйнөгө жарык берер ак нуру. Ушул жерде өтүп өмүр жылдары, ишин сүйүп эринбестен бүт баары, кайрылганды дили менен тейлеген, тыкылдаган китеп кана кыздары, кабагымда кашым дебей тейлешет, кандай сонун китеп кана кыздары. Кара кулжаң, ата салтын ыйык тутуп сактаган, ажоо чыгар асыл уулду таптаган, кандай гана талантка бай таанымал, кара кулжаң сени менен мактанам. Асылдыкты каткан ыйык жери бар, аркар кулжа мекендеген төрү бар, ала тоонун арасында жайгашкан, нарт насилди бийик туткан эли бар. Ак сакалды жалпы тыңдап угушат, аны сыйлап башын ийип турушат, кулак салып айткан накыл тебине, сөздү баалап сын айтышса сынышат. Тунук суулар туш-туш жактан агылып, жашылданып күндөр болуп жаңылып, өркүндөй бер кара кулжам өсө бер, өнүгө бер ай күн өтүп жаңырып. Айылымдағы қыш, сағынсаңыз сулуу кышты келиңиз, кышы ушундай кереметтүү жерибиз. Аппак кылып бубак баскан ар таңда, сулууланган дарак жерди көрүңүз. Башка жердин кышы сага теңелбейт, шамал суукка көнгөн эним кебелбейт. Кыш келгенде эске түшүп балалык, кыял оюм айылыма жетелейт. Кээде укмуштай шамал жүрөт ышкырып, тоодой көчкү торойт жолду жыш кылып, турат кээде машинелер өтө албай, кырка тартып жол ачканча тизилип. Бийик тоонун кайкып учуп шумкары, бийик кылат кыш чилдеде ызгары. Бирок ошол суук шамалга карабай, ай перидей сулуу болот кыздары. Биздин айыл улуу карда жаны жыйыр салчу элек, эрте туруп биз мектепке барчу элек. Жылда жааса жылда окуя баягы, табиятка ынап көнүп калчу элек. Сабактардын арасында чыгышып, кубалаштык кар үстүндө жыгышып, туюп сезбей тоңуп калган колдорду тегеренип темирмешке жылытып. Эртеси эле шамал жүрөт кайрадан, ороон улуп кар учуруп жалмаган, өзгөчө бир касиети бар өңдү ата бабам ушул жерди тандаган. Балалыгым өткөн ушул айылда, кышы катаал бейиш бирок жайында, күкөк менен булбул сайрап багында, күүша түшөт күпүлдөп суу сайында. Кара кулжанын кыздары, сүйдүрө албай көз салбачы кызыга, биздин кыздар окшойт айдын нуруна. Жар болууга оңой эмес туш болуу, жаркылдаган кара кулжа кызына, жылмайганы чындап жүрөк дарылайт. Ал кыздарга туш болгондор карыбайт, мактанбагын дүйнө мүлктү баалашпайт, адамдыкка ак сүйүүгө багынат. Биздин кыздар чыйраак жана тың болот, көрөр замат нечен жүрөк козголот. Эң бактылуу жигит гана буйруп, кара кулжа сулуусуна туш болот. Оюн айтса тайманбастай көрүнөт, өзгөлөргө өтө кыйын сезилет. Чечкиндүүлүк, сылык назик мүнөзү чекесинен ар бир кыздын кезигет. Жагыш үчүн кыйла жигит иргелет, жүрөк кылын таппай көптөр күймөлөт. Өзүбүздөн көөнүн таппай калгандар өзгө жактын кыздарына үйлөнөт. Тамашалайм, тагдыр деген буйрук бар.
Бирок ырда азил эмес чындык бар. Таалайына жазылганга туш кылып, өйдө ылдый калчай турган турмуш бар. Жагымдуу катышкарма ушу Каракулча райондук маданият үйүнүн кызматкерлеринин атынан анан жеке өзүмдүн атыма болсун кабыл алып коюңуздар. Ушу ассистёрго айрыкча арнала турган Самаранын ыры деп белгиле, бирок автору башка, ошентсе да кабыл алып коюңуздар. Kaşkajol, Karakoçkur, Karakulca aile hükümetinden gelgen kesipleşlerimizge versek. Geçsenize kesipleşler. Kutman geç bugünkü Septimbiyet açarının konukları, barыңızдар Kaşkajol aile hükümetine hoş gelipsizler. Bugünkü geçenin günökörü Samara, senin çıkarmacılığın mından da biyi görkünдөй versin. Çıkarmacılığına dağı bir jolu çoң iyiliklerdi kalayız. Daim kitapxanaçılardın bakıygan жазуучусuna aylanıp jüre berginin. Bala çıkan günü üçün gör, alemi gelgen konuklarga jana kesipleşlerge, işinizlerge iyigirik, çınderi soluk, jakşınakay dasturkonun üstünde, jakşınakay kollektiv bolup, ушундай жакшы самалыктарды bölüşüp jüre beriңиздер. Emese Samara'nın bir jakşı ırı var eken, oşodon başlap bersem. Samara'nın bu ırı aябай толкундаttı bizde, aябай jakşı жазылgan eken. Samara Sadalova balama degen ырынан okup bereyim. Can balam aldın tosup çıgarımsın, asılım ömür joldu ularımsın. Azaptуу күнгө kalıp karaylasam, apalap aylançıktap turarımsın dep 4 sağırında aябай sonun erelik meerimin bergen eken. Çıkarmacılık ийгилик каалайм Samara. Gün urmattуу kesipleşler, urmattуу Samara. Altına zatı jaraşıpla bizdin Samara'bыздын жаңы тушоо кестisi болуп отурат. Үй бүлөң менен аман бол. Пешениңе дайыма, мырзаң дайыма маңдайыңда болсун. Балдарың менен төөлүп
ошолордун жакшы күндөрүн көрүп төрүндө болуп бул китебин бет ачар эме дайыма уланып мындан ары да көп китептердин нээси болуп немеси болуп автору болуп анан сага баардык жакшылыктарды каалайбыз. Айрым болсун. Самара, мен сүйгөн абдан жагымдуу сиңдим, ар дайым комплимент айтып жүрөм. Анан кийин баягындай чыгармачылык соц тармактарда дагы ушундай жакшы көп жакшы ой пикирлер айтылып жүрөт. Ошолорго дагы кошулуп жүрөм. Сенин чыгармачылыгың дайыма ошо ташкындай берсин, өркүндөй бер. Үй бүлөңө бакыт таалай каалайын. Ушу уулдарыңдын, кыздарыңдын күнү үчүн көргөн бактылуу кыргыздын чыган кыздарынан боло беришиңе тилектешмин. Коштоп колдоп турабыз, кол шабуулар болсун. Кутмандуу кетиңиздер менен Самара сиңдим ошол чыгармачылык кечеңиз куттайм. Иштериңде ошо ийгиликтерди каалайм, ден соолугуң болсун. Үй бүлөң менен бактылуу бол. Күнүгө баардык жакшылыктарды каалайм. Жакшы сөздөр айтылып кетти. Ошол сөздөргө кошулам. Дуалар кабыл болсун. Келечегиң дагы алдыда. Аябай жакшы ырларды жаратып, чыгармачылык илигин ишке аша берсин. Урматтуу кесиптештер, күн биз үчүн жакшы күн болуп отурат. Биздин Мырзайым эже менен сыймыктанып келебиз. Дагы арабызда кесиптешибиз бар экен Самарадай. Буну менен дагы баарыбыз сыймыктанабыз жана биз аркылуу көп адам мунун деңгээлин билет деп ойлойм. Самара, сендей адам бар үчүн чын эле жүрөгүмдөн сыймыктанам. Аябай жакшы. Саламатсыздарбы, жалпы кесиптештер, бүгүнкү майрамыңыздар менен Самара ушул бет ачар китебиң менен куттуктайм. Дайым ден соолук болсун, үй бүлөң менен бир бол. Ушул дагы эмелериң ишке аша берсин. Абагымды гүлгө теңем жаздагы каалабадым. Сенден бөлөк ай башканы өчпөй турган түбөлүккө мен үчүн өзүң болдуң дагы баягыдай гүл чыгайра бажырайып сүйчү кайра баягыдай эч кайгырбай баягыдай сүйчү кайра баягыдай эч кайгырбай баягыдай сүйчү кайра. Ооба, чынында эле баарыңыздар бириңиздер эжем, бириңиздер сиңдим, баарыңыздар баягы дос деген өзү жакшы пикирлеш, жакшы саналаш деген сөз экен. Бирок ошо араңыздарда ошо минабар экөөбүз дагы тең туш болгонубуз үчүн аябай жылдызыбыз келишип, бирибиз жок болсок бирибиз дайым издеп турабыз. Токтоо мүнөз кээде шайыр жайлары, ишине тартты кандайым жанжагы, бактылуулук маанайынан сезилет. Жакшы адамды жандап жүрөт шаңдагы. Сен кечиксең тынчсыздана күтөмүн. Дайым дилиң таза экенин билемин. Көп ичинен жакын көрөм өзүңдү. Сен келбесең жалгызсырай түшөмүн. Калыбыңдан жазба досум жүр дайым. Жакшы жарга кошкон сени Кудайым. Биргеликте сыйын көрүп уул кыздың, аяш менен бактылуу болуу ылайым.
Karaguz, Kengeş, Ulaytala, Sarıbulak aile hükümetinden gelgen kesipleşler gel olsanlar. Salamasızlar bugünkü mayramdan katışıcıları kutmandığı kuşak geçinizleri menen. Bugün biz Beşiktaş'ı Samara Sardalvanın ıyık meken attığı kitebinin betaçarından yüz görüşü oldurağız. Talantlı bir bit karısqa kolgu. Talant bul Allah Taala'dan verilgen oluyor hep. Samara talantın taşkınday versin. Önörün örtünday versin. Tabiqattın qoğusululuğuna ergüğe ergü, şığına şık qoşulup kalemin mından da kötüy versin. Biz sendey köşkleşiz menen sıymıktan ağır. Osa senin talantına tacım kılıp eki küblet ırcaz mele kavlal koy. Konulda kol oynotup büyüleri çetken, ün koşup mukamda koşurday teken, canada bir talantı kalem alıp çürükü jakkanırlar jaza teken. Tabiqat geleğinde gıtıqlap, ergü koşup dursa eken, elinden can dünyösün azıktankan, acayip bir jaralgan can ekensin. Sendeyler seyrek çırak kırgız elden. Salamatсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Самара бүгүнкү китебиңдин бет ачары менен куттуктайбыз. Китебиң кут болсун. Мындан ары дагы көптөгөн китептердин бет ачарын жүргүзө бер. Ушинтип баардыгыбыздын башыбызды бириктирип, ушинтип талантың ташкындай берсин, калемиң жорголой берсин. Үй бүлөң менен бактылуу бол. Ушинтип дайыма бактылуу турмушта жашай бер. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Самара бүгүнкү китебиң бет ачары ушу болсун. Дайыма ден соолукта бол, өмүрүң узун болсун. Байың менен бактылуу бардык каалайт. Калемиң курчуй берсин, өнөрүң өркүндөй берсин, дагы мындан ары дагы уланта бер. Рахмат. Саламатсыздарбы кесиптештер. Баарыңыздарга кутман кеч. Самара бүгүнкү мына китебиң бет ачары болуп турат. Калемиң дайым курчуй берсин, көптөгөн ырларды жаза бер. Ден соолукта болуп, бактылуу айым болуп, ошондой ырларды жаратып жүрө бер. Анда эмесе мен Самаранын бир ушул бизден бир ушу чыгармачылыгыбызга жакындаган бир жашынакай кыссасы бар экен, окуп коюп анан жашынакай ырлардан арнап өтөйүн. Музыка дейт. Кичинемден өнө чыкса комуздун, бир күч тартып ошол жака каччумун. Кетели деп жетелеген апакем, кетким келбей, жылбай чатак салчумун. Иргактардын кереметин сезчүмүн, тартынбастан мен да ырдап берчүмүн. Сыр толтуруп сыйкырдуу бир дүйнөгө сызып учуп, канат кагып кетчүмүн дейт. Мына музыкага өзү чындыгында жан дүйнөсү менен чыныгы жүрөгүнөн жаралган, ыргактардагы чындыгында эле нота өзүнө жазылган экен да, Кудайым берген экен ушул нотаны. Самара, сага чоң рахмат, ушундай өнөрүң өркүндөп, комуздун кылдарында дагы жашынакай оонду ырларың жарыла берсин. Анда эмесе музыкалык чыгарма жалпы сиздерге арналмакчы.
Абыз Токтосаров атындагы Каракулжа райондук китепканасынын кыздарына берсек. Урматтуу кесиптештер, бүгүн аябай сүйүнүчтүү күндөрдүн бири болуп атат. Самара ушу ыйык мекенин аттуу китебин бет ачар болуп. Ушул китепти жазганда да канча деген түндөрдү кечтим, канча деген күндөрдү ойлонуп толгондум. Мына бүгүн убакыты сааты чыккан экен. Эмне дейм сага? Биринчи ден соолугуң болсун, өмүрүң узун болсун, калемиң дагы курчуй берсин. Ушу Осоком тең арып тең каргыла бактылуу күндөрдүн күбөсү болуп жүргүлө. Эң алдыңкы акындардын катарына кошулушуң менен куттуктайм. Keyinki söz Çalma, Kapçıgay, Oytal, Alayko Ayıl Hökümetinden gelgen kesipteşlerge versek. Kımbattуу singdim, urmattуу singdim Samara. Kapçıgay elinin kaymaklarının biri olgan Kapçıgay elimiz Karakulca elinin kızlarının sıymığı olgan sağa çın den soluk uzak ömür. Dağı köptөгөн kiteplerdi жазып көптөгөн алкыштарга көптөгөн сыймыктардын ээси бол. Сени менен мына баштап койдуң эле, азыр сенин артыңан мен билген эки кызыр жазып келатат. Анын бири Гүлзира, анын ырлары дагы Босторгой деген китеби чыкты, аябай жакшы чыкты аныкы дагы. Эми дайыма ушул үй бүлөңдө тынчылык, эсенчилик болсун, жадыраган күлкүң дайым эле ушинтип жүзүңдөн кетпесин кым. Ырларды жаза бер. Биздин Капчыгайдын тоолорунун арасынан Алайкунун эшиги болгон ушу кара таштан мына Алайкунун балдары ушу биздин сенимни алып алды экен. Ойто, бери жака келсең, бери жака. Ошону. Ошо биз кара таштын эшиги да мына неме Алайкулуктардын эшиги ошо эди. Ошо жерден алып кетти да оосу. Сен өзүбүздө эле кала турган кыз эле ушу мектепти кызыл менен бүтүп ушу мен бала болгондо алат эле өзү да жок. Samara, бүгүнкү китеп майрамы менен куттуктайбыз. Сен өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун. Бүгүнкү сенин китебиңи окуп көрүп мен сенде бугуп жаткан талант бар экен, мен бүгүн байкадым. Талантың ешкимбай берсин, өнөрүң өкүнбөй берсин, бар бол, аман бол. Биз сенден дагы көп ырларды күтөбүз. Жана Мыскалдын сөзү мага аябай жакты, жасалмасыз, боёксуз жазган деген
пикирине мен аябай кошулам. Сенден дагы көп ырларды күтөбүз, көп китептерди күтөбүз. Биз сен менен сыймыктанабыз, биз сени жакшы көрөбүз. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү Ийик мекен аттуу китептин бет ачары Самара Садалова сага ден соолук, узун өмүр, эч качан ооруба. Биздин Сооронбай абабыз Рыспай Абдыкадыровго ыр жазган экен. Мен ошолорду сага ыра көрдүм деп коеюн. Ырчы көп алар иргелет, сен дейди Кудай бир берет. Көнөрбөс, өчпөс көп талант, көп жылда элге бир келет. Таланттың ташкындай берсин, дайыма бүтүн бол, үй бүлөң менен бактылуу бол. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, дайыма бүтүн болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу кеченин катышчылары, Самара өзүбүздүн кыз карабаргыда ушу баардык өнөрдүн баарысыга камтылган. Самаранын ушу пейили, жүрүш турушу баардыгы ушу төп келет да. Ушу баягы таланттын ташкындай берсин, баягы талант ташты да жарып чыгат дегенде бунун ыры өзүнүн көөдөнөн өргүп чыкканда. Ошол ырларын байсалдуу болуп, будан арда көптөгөн чыгармалар жаратып, элге тартыла бер. Ушул жолуң сыдыр болсун. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Самара Садалованын китеп Ийик мекен китебинин ачылышына келгендер. Самара, сен өзгөчө бактылуу аял зат экенсиң. Сага чоң колдоо көрсөткөн мына мырза жигитке биз терең ыраазычылык беребиз. Китепкананы көрүнгөн адам салып бере бербейт. Биз аялыбызга зорго жолуга алып берип атканда бул сага ушундуктан китепкана салып бериптир да. Эми сенин чыгармачылыгыңа да чоң колдоо көрсөтүп атат. Сен Кудай берген өзгөчө кыз экенсиң. Себеби Кудайым көрүнгөнгө эле бере бербейт андай талантты. Биз кагаздагы сөзүбүздү зор окуп атпайлыбы? Сен өзгөчө кыз экенсиң. Өмүрүң узун болсун, осокөн узак өмүр сүргүлө, байдөлөттө өмүр сүргүлө, берекелүү өмүр сүргүлө, бала чаканын күнүн күчүн көрүп, баардык жаман нерседен оолак болуп, ар дайым ак жолуңа аракчык болуп, дагы көптөгөн чыгармаларды жарата бер. Саламатсыздарбы кесиптештер, бүгүн бизге аябагандай жакшы күн болуп турат. Мен өтө толкунданып турам, досум. Бүгүн мынтип Ийик мекенин китебин бет ачары болуп, сен кандай толкундансаң, биз деле ошондой толкунданып, сүйүнүп, терибизге батпай турабыз. Досум, сага эмне дейм? Чыгармачылык ийгилик, үй бүлөң менен бактылуу бол. Жаныңда жашынакай мына Астер ака менен бактылуу болуп, балдардын жакшы сыйын көр. Дагы көптөгөн ийгиликтерди жарата бер. Сен жакшы жагың менен биз сыймыктанып жүрө берели. Сен жакшы көрөм, абдан жакшы көрөм. Жүрөгүмдүн түпкүрүндөсүң, досум. Ийгилик сага дагы бир жолу. Canım
жаштарға қиын шекелі, айталмай жүрім айлығы Ақындар, ақындық өнер мұхит ұлудайра. Алпақын алық ұлыға жету қайда. Ал бір алып мұхиттегі кетсіңары, біз аны жандап жүрген чабақ майда. Ырларсыз жашоо бізге көрксіз нұрсыз, жағымды жақшылардың тұтқыныбыз. Ақындар жалындаған чоң от болса, біз анын жанындағы ұчқыныбыз. Қалемін жорғылотып үреп жанды, атырған жазып жатып кейді таңды, көп емгек арқасына из қалтырып, далайы ақындардың дүйне салды. Өзгөчө көдөн менен көр алышат, сөз гүлін тандап, ырғап тер алышат, шурудай аруу сөзді тизмектетип, ойлорун орошонун бер алышат. Талантты ақындарға Құдай берет, күтүүсүз толкун саңар эргүү келет, алардын жан дүйнөсү кенен болот, билими өзгөлөрдөн демдүү демек. Жакшы сап, жан дүйнөнү азыктансын, шыктансын, ыр жазуудан талыкпасын, гүлүктүн гүлүктөрү алга чыгат, аны бир мезгил гана аныктасын. Көңүл бурган рахмат. Жалын бардай ал олып, қар егеңер жемін қашын сыр қозғап, жігіт ұрып сезіміне от қойып, жігіттерде аласыңар жыл олып. Ақындың жанырлары, алатау жылдыздар ой, жүректі сұқтандырған сезімдің құмарлары, ақындың жанырлары ой, жүректі тайғылдырған қызының ой сұлыстары. Қызыл киіп кең талада жүрішкен, емгек менен шаттық ұры сүрішкен, албылдаған көздерінен нұр тамыр, шайыр жегіп шат асманын сүрішкен. Жергемдің жылдыздары, ақынның жанырлары ой, жүректі тайғылдырған қызының ой сұлдыздары. Жанырлары, алатау жылдыздар ой, жүректі сұқтандырған қызының ой сұлдыздары. Қызының ой сұлдыздары, назик қыздары, сұлу қыздары. Бекташар әзімізді жиынтықтау үшін сөз Сағынбай ағамыздайым Сағынбайына да. Урматтуу бүгүнкү Жакшынакай кеченин катышчылары, барган нерсенин башталышына аягы бар дейт. Бүгүнкү кечебиз аягына келип жетип отурат. Жакшынакай иш-чара өткөрдүк деп ойлойм. Себеби ар бирибиз Самара жөнүндө кеңири таанышып алдык. Алыстан келген коноктор дагы, биз чоң иштегендер дагы. Жакшынакай ырларына угуп, бир жан дүйнөбүз бир топ байып калды деп ойлойм. Самара ушул чыгармачылыгың өркүндөй берсин. Ишиңе ийгилик, үй бүлөң менен бактылуу бол. Кандай тилегиң болсо ошонун баары ишке аша берсин. Сапарың байсалдуу болсун,
Келгендер баарыңыздарга ошо биздин жамааттын атынан ыраазычылык билдирем. Жакшынакай, эсен аман үйүңүздөргө жетип алыңыздар. Көрүшкөнчө бир чеди бет ачалы, бир чешим майрам болду биз үчүн. Рахмат. Келип ырдап берген ырчыларга да чоң рахмат, Султанга, Курушка. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Аксакалдарыбыз баш болуп Аскарке, Жамиштирке баарыңыздарга чоң рахмат. Ушунча убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге. Мына биздин ырчыларыбызга, Самаранын күйөрмандарына, сиздерге да чоң рахмат. Жалпы мына китепкана кызматкерлери баарыңыздарга, сиздерге да дайым ушундай ийгиликтер коштосун, ар бир үй бүлөдө тынчтык орносун, аманчылык болсун. Жалпы коллектив ынтымак болуңуздар. Ынтымак болсоңан баардык жерде иш болот. Самарага да будан ары чыгармачылыгына ийгилик, эми кемчилдик болсо кечирип коесуздар. Келген адамыңыздарга чоң рахмат. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин, маданиятты да будан ары да көтөрө бериңиздер. Баарыңыздарга кутман кеч. Бул багы сапарлаш болуу да тагдыр дегендей, кесиптеш болуу да тагдыр. Ошентип бизди тагдыр кошо, ушинтип бир кесиптин ээси болуп отурабыз. Ушундай бири-бирибиздин жакшылыктарыбызды бөлүшкөнгө дайыма бар бололу. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө бакыт, тилегим максатыңыздар ишке ашсын. Дагы бир жолу баса белгилеп кетейин. Мырзайым абжем баштаган китепкананын, райондук китепкананын кыздар жамааты сиздерге баш ийип таазим кылам. Мен эч эмгек кылган жокмун, сиздер жүгүрүп баарын даярдап койдуңуздар. Аябай чоң рахмат. Муунуңуздарга күч кубат берсин. Баарыбыз бири-бирибизди колдогонго бар бололу. Биздин мына мен сыйлаган ырчы ака эжелерим ушинтип келип кечени көрккө бөлүп отурасыздар. Ошондой жакшылыктын жартысы болуп бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Сиздерге дагы чыгармачылыкта ийгилик каалайм.